Айзада Жамгырчиева атын өзү жасаган кыз. Эгер менин демөөрчүлөрүм болсо башкалардай болуп Lexus айдап жүрмөкмүн деген Айзада темир тулпар адамдарды кандай өзгөртөөрүн, мырзаларга караганда унаасы ишенимдүү экендигин жана башка кызыктарды айтып берди. Темир тулпарым эркектерге караганда ишенимдүү дейт бүгүнкү каарманыбыз Айзада Жамгырчиева. Айзада салам, бизге өзүң айтмакчы айгырыңды кенен тааныштырсаң, эмнеге айгыр деп эркелетесиң? Айдоочулардын баары темир тулпарын журго дешет. Мен элге окшошкум келбейт, анын үстүнө көк түстүү эркектердин түсү деп билем. Унааны алгандан кийин биринчи жолу таласка ата неме сүйүнчүлөгөнү барганда абдан жакшы жеткирди. Ошондо бул мени айгырдай болуп жолго таштабайт экен деген ой келип, айгырым деп атап алгам. Азыр темир тулпарын колдоочуң да, коргоочуң да экен. Анда мырзалар менен салыштырып көрсөң, учурда кайсынысы сага керектүү? Мырзалар темир тулпарын кыздарга салыштырып коюшат эмеспи? Мен тескерисинче эркектерге окшоштурам. Болгону унаанын артыкчылыктары бар. Айгырым мен каякка айдасам ошол жака кетет. Эркектер андай кылбайт да. Кыргыз жигиттеринде мен эркекмин, менин айтканым мыйзам болушу керек деген түшүнүк бар. Кыз жигиттик мамиледе тартышып турсаң, унаа менен андай маселе жок. Кээде жигитиң менен таарынышсаң, ага чалсаң албай, жолугушууга келбей коюшу мүмкүн. Автоунаа андай кылбайт. Кээ бир эркектер машинанын деңгээлине деле жетпей калат го. Мен унаага ишене алам, ал эми жигиттерге ишенич жок. Азырынча автоунаам эркектерге караганда көбүрөөк пайдалуу. Өзүңдү кайда болбосун ишенимдүү алып жүрөсүң. Унаа айдаганда деле анча-мынча мырзаларды жолго калтырчудай сезилесиң. Ал жагы да бар. Кээде кайда айдаарын билбей жолду ээлеп бараткан айдоочуну аял болуш керек деп карасаң эркек болот. Батыраак айдабайсыңбы деп сигнал берип өтүп кетем. Менимче айдоочулар эркек, аял деп бөлүнбөсө керек. Жолдо жакшы, анан жаман деген айдоочулар гана бар. Албетте жаңы үйрөнүп жаткан мырзаларга караганда тажрыйбалуумун, жакшы айдайм. Каттуу ылдамдыкта башкалар менен жарышып айдап көрдүң беле? Ооба. Honda Accord унааларынын ээлери менен жарышкан учурлар болот. Көбүнчө жарышка эркектер катышат. Алардын көпчүлүгү автоунааларын күчтүү кылып жасатып алышат да. Мен ушул турган унаам менен аларга тең талашканга аракет кылам. Ушул кезге чейин биринчи болуп келген эмесмин. Бирок айдагандагы эмоциялар мен үчүн биринчиликтен да артык. Жарышта 200 чакырым ылдамдыкка чыгам. Андай ылдамдыкта унаа учуп калат. Бир нерсе болсо башкарууну жоготуп коеруңду сезесиң. Бирок жолдо атааңдашы көз эле болгондуктан коркпойм. Биринчи унаан Honda Fit'ти алмаштырганга эмне себеп болду? Адамдын пейили тойбойт экен да. Honda Fit'ти өзүмдүн эмгегим менен алдым деп аябай кубангам. Кийин Honda Accord'ту көрүп, ушундай машинага жетсем деп кыялданып баштадым. Буга жеткенден кийин эми Lexus, Mercedes, Benz'терге кызыгып жатам. Унааларда түсүнө маани бересиңби? Мага унааны техниканын жакшы түшүнгөн агам тандап берет. Акчамды чогултуп, машина алганы жатам десем, ал таластан келет. Экөөбүз автобазарга барып тандайбыз. Базарда көбүнчө айдалган машиналар болгондуктан агам түсү маанилүү эмес, кыз кишиге жолдо калтырбай турган унаа керек деп мени алдап 2 унаамды тең алып берген. Кудайга шүгүр, 2 унаамда тең маселе болгон жок. Азыркы жашоодо каражат табуу да, чогултуу да кыйын. Алып баруучулук менен жакшы акча тапса болобу? Биз таласта илгертен бензин сатып иштегенбиз. Ошондуктан 1 сом кайдан келерин жакшы билем. Шарактап күндө кыздар менен эс алып, акчаны оңго, солго чача бербейм. Жанымда акча болсо коротуп салышым мүмкүн. Андыктан аз гана алып жүрөм. Калган сумманы банкка салып коем. Унаага акчаны ошентип чогулттум. Кызыгы, Honda Fit'ти айдап жүргөндө эч ким жол бошотчу эмес. Бизде унаага карата мамиле жасашат экен. Кымбат баалуу унааң болсо, демек бай катары саналып жол бошотушат экен. Сенин хейтерлериң унааңды сындай беришет. Ооба, акыл үйрөткөндөр көп. Аккордту жаңы алганда өз эмгегим менен алдым деп социалдык баракчама кубанычымды бөлүшүп жазсам, бир мырза Toyota Camry'синин сүрөтүн жөнөтүп, сен эскирип калган аккордуңду чыгарбай эле койчу. Азыр мындай унааны такси кызматында айдап жүрүшөт деп жазды. Менин аташкаларым, же демөөрчүлөрүм болсо буга чейин мүмкүн Lexus айдап жүрмөкмүн. Андай мамиленин мага кереги жок. Мен унааларымды маңдай терим менен тапкан акчама алып жатам. Биринчи рульга отурган күнүң эсиңдеби?
Алгачкы жолу 9-классымда отургам. Айылда Москвич үлгүсүндөгү машинабыз бар болчу. Талаага фасоль чапканы барганда апам кызым кийин шаарга барганда машина айдайт, үйрөткүлө деп көп айтчу. Ошентип апамдын сунушу менен агам унаа айдаганды үйрөттү. Ал эми өзүңдүн менчик унааң деген башка болот экен. Байкем айдап келип короого токтотуп койду. Ата-энем баары айылга кеткенде оюмдун баары унааны айдаш керек болду. Акырын айдап чыгып жөн эле Бишкекти айланып кыдыра бергем. Рульда жүргөн кыздарга мырзалар жолун тосуп же башка ыкма менен көп тийишет эмеспи? Сен да ошондой учурга туш болсоң керек. Кызыл фитти айдап жүргөндө көп тийишчү. Азыр таанып, айзадасыңбы деп калышат. Же мени эркек мүнөзүмдөн коркуп, кой башыма чай кайнатат дешеби, айтор азыр тийишкендер жок. Кел эми аягында жеке жашооңо кайрыла кетели. Жакында туулган күнүңдү өткөргөндө айланаңда күйпөлөктөп жүргөн мырзаларга көзүм төштү. Досторуңдун арасынан сени жактырып жүргөндөрдү байкайсыңбы? Мен кыздарга караганда мырзалар менен жакшы достошом. Досторумдун дээрлик баардыгы эркектер. Мүмкүн арасында сиз айткандай жактыргандары бардыр. А бирок алар мени байкап жүрүшсө керек да, азырынча эч кандай кабар жок. Мүмкүн кийин досторумдун арасынан бирөөсү чыгып сунуш жасап коер, ким билет. Кошумча маалымат үчүн, каарманыбыз Айзада Жамгырчиеванын автоунаасынын үлгүсү Honda Accord, жогорку ылдамдыгы саатына 220 чакырым. Түсү көк. Чыккан жылы 2003 жыл. Баасы $6000. Мына шуну менен бүгүнкү берүүбүз жыйынтыкталды. Сиз автоунаа алып жатканда эмнелерине көңүл бурасыз? Өз ой пикириңизди комментарийге калтыра кетсеңиз болот. Жогорудагы маалыматтар Супер KG сайтынан алынды. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык.
Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.